Рахмат. Кийинки сөз Момбеков Рыскелди Чыныбековичке берилет. Рахмат, талант Турдумаматович. Курманкул Токтуралиевич, алагушту атынан атайын, же ачыгын айтайын, бул башкы прокурордун эмес, башка прокурордун отчету. Чын ушул. Эми мен өткүрбек жок, Жамшитов, мен аралаштырып суроо берейин. Менин кесиптешим Дастан Далабаевичти Ички иштер министрлиги 5-9 октябрдагы иштер боюнча күбө катары чакырды. Көрүп билгениңизди айтып бериңиз деп. Дастан Далабаевичтин көзү көрүп калды эле, анын көргөн ушулар көрүп калды эле. Бул кандай? Рыскелди Чыныбекович, эгерде депутат Дастан Бекешевди Ички иштер министрлиги тергөөгө чакырган болсо, демек аларда маалыматы боюнча ошол окуяларда аралашып жүрсө керек. Эми сиз айткандай, адамда ар кандай талант бар. Бул киши аралашып жүргөндө мына парламентте ишмердик жүрүп атат да. Ким парламентке келип келбеди, ошондой маалыматтар менен текшерүү жүргүзсө керек. Мен муну тактайм мыйзамдуулугун. Ал шектелип чакырылып атабы, күбө катарлуу, же маалымат алуу үчүн чакырылдуу, буну тактаса болот. Күбө катары чакырып көргөн билгениңизди айтып бер десе, мен эчтекени көргөн жокмун деп жазып берди. Мына өзү отурат. Эми бул көргөн кишилерди көмүскөдө калтырып көрбөгөн кишини чакырган бул бизде эле болсо керек Кыргызстанда. Ички иштер министри. Рыскелди Чыныбекович, бул боюнча күбө кылмыш иши боюнча күбө деген бул албетте түрдө эле көрүшмөс, укканы билгени может бар. Ошо боюнча чакырып турса керек. Мен сизге тактап берейин бул боюнча дагы өзүмчө. Эми суракка эмне себеп болгон, мен сизге тактап өзүмчө кат түрүндө жооп берейин. Жок, ошону жазып бердиби эми сиздерге? Мен допросун көрбөптүрмүн, суракка. Көрдүңүзбү, билбейсиз дагы. Неге чакырганыңарды, кимди чакырганыңарды билбейсиңер. Рыскелди Чыныбекович, мен да толуктап жооп берип коеюнчу. Бул 5 октябрда окуялар боюнча жалпысынан 1050 жаран кайрылган. 260 жаран сурак алынган. Калган жарандарды табуу боюнча ыкчам иш-аракеттер жүрүп атат. Мен жогоруда бир кесиптешиңиздин суроосуна жооп берип айттым. Бул окуялар боюнча Ички иштер министрлигинин активдүү иш жүргүзбөгөндүгү дагы бир себеби мына алдыда бир канча шайлоолор өттү. Жанагындай куугунтук болбосун деген мотивде да булар иштерин алуулуктуу жүргүзбөй аткандай маалымат берген. Эми бул иштерди активдештирет. Тиешелүү адамдар, күбөлөрдүн бардыгы чакырылат, юридикалык баа берилет. Чакырылбасын, ал боюнча маселе жок. Мен деле чакырып атат. Бирок Дастанды чакырган бул шылдың да. Эми бул сиздин оюңуз да. Сиз мүмкүн ушул оюңуз менен Дастанга доо келтиришиңиз мүмкүн. Дастан Жогорку Кеңештин депутаты. Бир нече мыйзамдардын автору. Мен ал менен сүйлөштүм. Ал өзү айтып атат. Эгер шек келтирип мыйзам бузса, биз чечим кабыл алабыз ички иштер бөлүмүнө. Мен сүйлөгөн жок, мен убактым шырылдап кетип атасың, алло. Алдыда отургандар, мен сүйлөгөн жокмун го. Курманкул Токтуралиевич сүйлөп атат, мен шырылдап кетип. Кайтаргыла артка. 27 секундты. Не кошомат кылып атасыңар, отуруп алып. Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаевичке козголгон кылмыш иши барбы? Мурунку ички иштер министри менен улуттук коопсуздук кызматынын башчысына өздөрүнө карата козголгон кылмыш жок, бирок 5 октябрда козголгон кылмыштын алкагында буларга да тергелип атат, юридикалык баа берилет. Жок, эгер тергелип атса, Интерпол аркылуу берилдиби издөөгө? Ички иштер министрлиги тергөө улуттук коопсуздук кызматында сиз жооп бериңизчи. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен УКМКнын тергөө башкармалыгынын башчысы Самижин уулу Сагынмын. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, бизде бир кылмыш иш тергелүүдө бул кызматтык адамдардын үстүнөн по факту козголгон, правомерность применения специальных средств. Ошону текшерүү үчүн козголгон. Азыркы учурда тергөө жүрүп жатат. Кызматтык адамдардын пока эч кимисине биз айыбын угуза элекпиз. Тергөөнүн жыйынтыгы менен сизге кошумча маалымат беребиз.
Бұл эми туура эмес да. Bir adam öldü, kança adam jarakat aldı. Anan alarga sizler Interpol arkылуу издөө жаргасаңар, же издебесеңер, же сурабасаңар. Шадиевди Американын элчилигин сурап бул эмне сурабайсыңар Орусияда? Москвада жүрбөйбү экөө? Рыскел Чыныбекович, бул адамга айыбын угузуш үчүн далил табыш керек. Ал адамдын өлгөндүгүнүн себебин баарын изилдеп атабыз. Экспертизалар дайындалган. Ошол эле эмне причина жанагы шумовой гранатадан башкаданбы, ал шумовой граната каяктан келип түштү, эмне себептер баардык тарабы ар тараптан изилденип атат. Жыйынтыгы менен баа беребиз. Эми силер иликтеп бүткөнчө мен өтө эле эскерип калат. Кийинки суроо, мунуга Айзаданын өлүмү боюнча 44 кызматкерди иштен четтеттиңер да. Моралдык жоопкерчиликти Ички иштер министрлигинин жетекчилигин бирөө тартса болбойт беле? Тергөө кызматын жетектеген адамдардын. Рыскел Чыныбекович, 44 адам биз баарын жумуштан четтеткен жокпуз. Четтеткен 12 адам болду. 44 адам жалпысынан эме алды. Наказание. Административдик жоопкерчиликке тарттыңар. Жок, административдик эмес. Дисциплинардык. Ооба, жоопкерчиликке тарттык. Рыскел Чыныбекович, ар бир 102-ге сообщение түшкөндөн баштап, оператордон баштап, дежурный часть, тергөөчү, опер, башкалардан ар Түшүндүм. кызматтык эмеси бар. Бурлайдын иши боюнча кызматтан четтетилгендердин канчасы соттон утуп келди? Ал боюнча эч ким утуп келген жок соттон. Кандай билбейсиз? Сиз билишиңиз керек да. Көп утуп келбеди соттон, иштеп атпай койду. Соттон эч ким утуп келген жок. Иә, Утуп келген жок эч ким соттон. утуп келе элекпи? Жок, утуп келген жок. Ал боюнча. Таластын начальниги удусучу. Ал биздин наказание берип, ал наказание срогу чыккандан кийин кайра иштеп, кайрадан чейин болду да. Ал соттон утуп келген жок. Биздин берген эмеге Эми боюнча. кызматтан четтетилген ошо Бурлайдын өлүмү боюнча. Ооба, кызматтан четтетилген. Эмне айтып атасың? Эми ал соттон утуп келген жок да, сиз мага суроо берип атасыз, соттон утуп келди. Соттон утуп келген жок ал. Алдан бери 3 жыл өттү, ал наказание 1 жылдык эле да. 1 жылдан кийин кайра иштеп өзүн көрсөттү, башка жака назначение болду да. 27 секундумуз алып бериңиз. Кийинки суроо УКМКга. Рыскел Чыныбекович, мен толуктап коеюн ушу сурооңузга. Бул Бурлайдын өлүмү боюнча өзүңүз билесиз, Бөдөшов акыркы жолу жогорку сот тарабынан 15 жылга эркинен ажыратылган 130-берененин 2 бөлүмү 3, 7, 15 пункттары менен. 2 статья менен кошулуп, жалпы 20 жылга эркинен ажыратылып өкүм күчүндө калган. Ал эми милиция кызматкерлери тарабынан 4 апрель 19 жылы Иманалиев, Макеев жана Кадышев Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 331 беренеси 2 бөлүмү менен шалаакылык бул. Күнөөлүү деп табылып 260 000 сомго айыпка кириптер болушкан. Ал эми Байтереков жана Айткожоевго карата чыгарылган токтом жокко чыгарылып, алардын кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок деген негиздер менен актоо өкүмү кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 1-июнь 20-жылда токтому менен кассациялык сунуш канааттандыруусуз Чүй областык сотунун 11 ноябрь 19 жылдагы Байтереков жана Айткожоев карата өкүмү өзгөртүүсүз калтырылган. Толук маалымат сизге. 10 секунд. Кийинки суроомда мына Тилекмат Күрөңовду ойлогону үчүн жазган пост үчүн камап койдуңар да. Пост менен тосттун айырмасын де. Суроону мага бердиңизби? Сиз көрөтпү? Пост менен тосттун айырмасын де. Пост деген бул жалпы элге чыгат, жалпы жарыяга чыгат. Пост ар кандай болот да. Жок, бул экөө тең ниет. Аракет эмес, ниет. Ниеттен мурун чакырык. Рим сотунан бери белгилүү да, ниет үчүн соттойт. Ниет эмес, бул чакырык деген бар да, бизде жана башка өзүңөр бекитип берген кылмыш жаза кодексинде бар чакырык деген. Ошо боюнча. Тос айтканда чакырык да. Рыскел Чыныбекович, ортаңкы микрофонго чыгыңыз ошондо. Ортаңкы микрофонго чыгыңыз.
Birinci mikrofon. Rustam Alabekov, Belizgate boyunca jabırlanıcı kim? Tergөө жооп берсин. Mamlaketke keltirgen ziyandın kölemi kança? Бул Белизгейт боюнча кылмыш иши бизде эмес. Келченеги военный прокуратура тергөө атат. Asker prokuraturası. Kim jabırkadı? Ben ne Misal, diyorum? jabırlanıcı kim? Karaların tilimen aytkanda terpilası kim? Sizde birinci soruңузду кошуп жооп берип кетейин. Макул. Жана чыгып алдыңыз. Тиге Тилекмат Күреңов боюнча бул лингвистикалык экспертизанын корутундусу келип чыккан. Бийликти күч менен басып алууга, ачык чакырыктарды жана массалык башаламыктарга чыгууга үндөө жарыялаган. Экспертизанын жыйынтыгы менен мына бүгүнкү иши тергөөлүүдө өзүңүз билесиз. Андан сырткары дагы Нарын облусунун Кочкон районунда мурунку шайлоодо акча каражатын тараткан фактылар аныкталып, 192 берененин 1-бөлүмү менен шайлоочулар сатып алуу. Бул дагы кылмыштар жана жоруктар бюллетени реестрине катталган, сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүп атат. Бул Күреңов боюнча. Ал эми өзүңүз айттыңыз, эми сиздин ТОС менен посттун айырмасы деп, эми ТОС менен посттун айырмасы эң чоң билесиз. ТОС кайсы убакта айтылат, пост кайсы убакта жазылат. Ошол посттунда чакырык болуп атат деп адистер чыгарды да, ошол боюнча иш тергелип атат. Ал эми сиз ойлогондой сурооңузду түшүндүм мен. Саясий багытта заказ десеңиз, буга чейин бул пост боюнча элдер отуруп камалып чыкты билесиз. Бүгүн сот өкүмдөрү жокко чыгып атат. Буга чейинки иштер козголуп, үндө бийликти басып алуу боюнча билесиз да, фамилияларын атабайын. Анан азыркы Күреңовдун иши боюнча буну прокуратура көзөмөлгө алабыз. Айыбын угузууда эртең сотко жиберүүдө күнөөсү канчалык деңгээлде далилденгендиги боюнча. Ал эми экинчи маселе Белизгейт боюнча бүгүн жабырлануучулар, бул өзүңүз билесиз, Текебаев, Салянова, Шыкмаматов иш боюнча. Kölemi ziyandın. Mamlaketke ziyan geldi. Hem alarga Жок, моралдык зыян боюнча түшүндүм мен. Булар hem alar anda граждандык порядка сот көрүш керек болчу да. Жок, граждандык порядка Арнамызда доо кетсе. соттошуп, соттон ошол убакта булардын кайрылган доосу канааттандырылбаган экен, бүгүн шаардык сотко булар кайрылуу менен доолорун кайрылышкан. Ал боюнча иштер менимче каралып аткан болуш керек. Эми импичмент боюнча сиз айтпадыңыз, импичментти сиз, анан биз ишке ашырабыз. Тилекмат Күреңов ишке ашыра албайт да. Анан кантип лингвистикалык комиссия корутунду бере алат? Ал чакырык эмес да. Ал чагымчылдык. Эми ошондой бир эне менен Тилекмат Күреңов бүгүн отурат, айланып кетейин. Ойлогон ой үчүн кыймыл аракет жок да. Состав нет. Анда Алыпкадыр Бейшеналиев дегенди азыр 4 статья менен неме болот? Козголгон кылмыш. Тандал болот атпайбы? Ушуну айтып коеюн дедим, рахмат. Рыскел Чыныбекович, ушул жерден толуктап кетсем, бул боюнча Тилекмат Күреңов боюнча мен сизге да кайталап айтайын. Сотко кетирүүнүн алдында бунун кылмыш курамы канчалык деңгээлде далилденди биз карайбыз. Ошондо мына адис катары тергөөчүлөр өзүнүн жумушу, булар деле адам укугун тебелеп, сиз айткандай жолго барбайт. Аны юридикалык баа берет. Экинчи маселе, мына жалпы депутаттар, коомчулугу атат айтып коюш керек. Бул саясий мотив менен камалбагандыгын. Бир мисал келтирейин, мына улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү отурат. Жанагы сиз айткандай чакырыктар менен, тостор менен өлкө башчысы президентти аябай жамандаган сөздөр жазылып атат билесиз. Ошол боюнча экс-президенттин жана президенттин ишмердүүлүгү боюнча кепилдиктер боюнча мыйзамда прокуратура, баш прокуратура президенттин укугун коргойт билесиз. Булардын кайрылышы боюнча биз президентке Садыр Нуркожоевич Жапаровго мен кайрылдым. Ушундай бир нече кат келип атат. Биз моралдык өндүрүү үчүн сотко кайрылалы десем, ал киши тыюу салды. Эгерде менин адресиме жамандаган сөздөр келсе, коомчулук өзү талдап алат, киришпегиле деди. Ошондуктан биз бир да ишке мына бүгүнкү күндө киришкенибиз жок. Бул президент тыюу салды. Күрөңовдун иши боюнча чакырык тиешелүү адистер жанагындай корутунду берген үчүн иш козголду. Буга да юридикалык баа берилет. Рахмат.